Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас областынын жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында тагыраак айтканда ошол Чыңгыз Айтматов көчөсү Центральный автовокзалынын жанында ошол Ак Кайын кафеси сатка чыгып жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул жер инфраструктурасы өтө жакшы өнүккөн азыркы учурда. Алдында өзүңүздөр көрүп тургандай магазин иштеп турат жана оң жак бетте арендада да ишкерлер бар экен. Баасына көңүл бурабыз. Баасын 95 000 АКШ доллар сурап жатышат. Экрандагы байланыш телефондор менен байланышып келип көрүп баасын бытсаңыздар болот. Кеми бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул биринчи кабат. Бул кафе өзү биринчи кабаты 120 квадратный метр. Бул жак азыр кафе катары көп сын айтканыңыздарды биз каалабайбыз, себеби бул кафе азыркы заманбап, заманга ылайыктуу болгон шартта жасалган эмес. Өзүңүздөр көргөндөй кабина, стол, стульчиктер бүт бардыгы бар. Бул жерде сатып алсаңыздар, бул жерде өзүңүздөр каалаган бизнеске айлантып, же ижарага бересиздерби, калган жагын өзүңүздөр билесиздер. Азыр мен сиздерге экинчи кабатын тартып берем. Бул жагы лестница менен өйдө көтөрүлөбүз. Себеби алдыңкы биринчи кабаттан кирген жакта эшик жабык экен, капталдан кирип бардыгын чалдырып беребиз сиздерге. Бул жагы дагы өзүнчө бөлмөлөр. Бул жагы экинчи кабаттагы зал. Экинчи кабаттын квадратурасы 113 квадратный метр экен. Азыркы учурда ичим бардыгы кафелденген, акталган, таза тыкан, ишке даяр экен. Жалпы аянты 565 квадратный метр. Бул жагында да отдельный кабинеттер бар экен. Буга чейин арендада микрокредитный компания болгон экен. Ошолор өздөрүнө ылайыктап жасаган экен. Для строительства пункта общественного питания экен, назначениясы китеби боюнча. Ашкана, столовый. Эгер кааласаңыздар, тойканада кылсаңыздар болот. Үстүнүн бардыгы ушинтип жасалган. Жасалгасы дайын. Бул жагында да выход бар сырт жака. Бул тараптан эшикке чыгып кетсе болот. Бул жак бети вокзал тарап. Мен сиздерге эшикке да чыгып бул капталын толук обзорго алып берем. Бул тарабын өзүңүздөр көрүп тургандай толук кирпичный забор менен курчалган. Бул жакта бош участок да бар. 233 квадратный метр пустой жер бар. Бул жерге да строительство жүргүзсө болот. Бул видео менен толук түрдө бөлүшүңүздөр. Биздин каналды ар дайым көрүп, лайк басып колдоп туруңуздар. Рахмат.